Экинчи эреже баланы угууга үйрөтүү үчүн балабыз бизди угууну кааласак, биз алгач баланын оюн укканды үйрөнүшүбүз керек экен да. Бала бизге сүйлөп жатканда анын сөзүн бөлбөй, кунт коюп, көңүл бөлүп, аны сындабай, шылдыңдабай, урушпай, башкарбай, толук ага маани берип, баланын дагы баалуулугун түшүрбөй, ойлорун, сезимдерине урмат көрсөтүп, сыйлап укканыбызда бала ошондо дагы адамдар сүйлөп жатканда угуш керек экен. Адамдардын оюна кулак салыш керек экен деген жөндөмдү сапатты кабыл кылат экен. Көпчүлүк баягы кекечтенген балдарды детский балдар психологторуна кайрылышканда балам ушинтип кекечтенип сүйлөп атат, энтигип сүйлөп атат, жутунуп сүйлөп атат деген немелер менен баягы ар кандай ошол симптомдор менен оорулар менен барганда балдар психологторунун бир гана кеңеши врачка көрүндүңбү, экинчиси балаңды толук баардык ишиңди жыйыштырып коюп, балаң сүйлөп жатканда толук көңүл буруп ук деп айтышат экен да. Дээрлик биздин менталитетте бул уга билүү деген сөзгө маани бербешибиз мүмкүн экен. Маани бербешибиз мүмкүн да, бирок көпчүлүк ата энелер балдарынын оюн толук укпайт, балдардын каалоолорун укпайт, балдардын сезимдерин укпайт, балдардын эмне айткысы келгенин укпайт. Эмне сүйлө, айт, башымы оорутпачы, эмне болду, тезирээк сүйлөчү, батыраак сүйлөчү, башым оорутпай турчу, суроо бербейчи деп кагып силкип коет экен. Бул тема өспүрүм курактагы балдарга эле эмес, баардык кичине болобу, чоң болобу, баардык курактагы балдардын ата энелери үчүн мындай баарына туура келе турган темалар да, билимдер болуп атат. Ошо кекечтенген балдарды дагы биз шашпай сүйлө, коркпо, шашылба, мен сени угутам, эч жакка кетпейм, оюңду толук айта бер дегенибизде бала ошол акырындык менен убакыттын өтүшү менен ошол шашпай мени да угат экен деп өзүнүн оюн айтып атып кекечтенген адатынан арыла алат экен да. Балдар эмне үчүн ошол тилдерин жутуп кекечтенип калат дегенде аларда мени апам укпай коет деген ой түшүнүк орноп калгандыктан бала шашылыш түрдө кабарларын, шашылыш эмоцияларын, шашылыш каалоолорун бат айтам деп атып баягы мээсинде ошол бат жеткире албай, баягы оюн бат жеткире албай, кандайдыр бир мээсинде нарушениялардеби бузулуулар кетип, энтигип сүйлөгөн, ошондой кекештенип сөздү жутуп сүйлөгөн ооруларга чалдыгышат экен. Демек, биз балдарды уга билүү менен гана мамилебизди жакшыртып, уга билүү менен гана сырдаш болуп, уга билүү менен балдарыбыздын ички жан дүйнөсүнө жол ачат экенбиз жана балдардын алдыда болуучу ката кылуучу нерселеринен алдын ала сактаганга жардам бере алат экенбиз да. Могу жерде кошуп кое берейинчи. Мисалы, албетте баягы уга билүү дегенде өзүбүздү жасалма мажбурлап укпайбыз да. Чын дилден уга билиш керек экен. Эмне үчүн биздин элде мисалы сүйлөшүп жаткан адамда көпчүлүк адамдар өзү эле бирөөгө оюн айткысы келет, өзү эле сүйлөгүсү келет. Сүйлөшүп жаткан адамдын оюн толук аягына чейин укпайт. Көпчүлүк адамдар байкасаңыздар, сиз сүйлөп жатсаңыз эле ортосунан мен дагы ошондой деп өзүнүн оюн айта коет. Мен дагы ошону мен дагы деп ошол өзүнүн немесин окуясын болсо каалоосун айта коет. Иши кылса адамдарда уккан адам жок экен да. Сүйлөөчүлөр бар, арманын айтуучулар бар, бирок уккан адам жок. Мени эч ким түшүнбөйт, мени уга билсе деп көпчүлүк адамдар ойлошот да. Мисалы, күйөөсү менен аялынын ортосундагы мамиледе дагы бири-бирин алар уга билишпейт. Мисалы үчүн, ички сырларын, ички түйшөлткөн ойлорун айтканда сөзсүз түрдө партнеру же күйөөсү же аялы сындап жиберет, же болбосо кагып жиберет, же жокко чыгарат. Ушундай жөн гана анын ою угуп, жөн гана угуучу болуп берген адамдар жашоодо азайып баратат экен. Демек,
биз ушул сапатты, ушул жөндөмдү балдарыбызга уктурушубуз керек экен. Көпчүлүк адамдар дагы мынтип кайгырышат: көкүрөгүмдөгү толуп кеткен муңумду айтаарга адам жок, сырдашаарга, бөлүшөргө адам жок деп айтышат. Демек, биз балдарды өзүбүз угуу менен, балдардын оюн уга билүү менен ушул уккан жөндөмдүүлүктү калыптандырат экенбиз да. Андан кийинкиси неме, мисалы, балага бир жумушту тайындасак да, бир ишти аткарып кой десек, бала таптакыр бизге жакпагандай иш аткарса же кылбаган болсо, кандайдыр бир бизге жакпаган жорук жасаган болсо, биз эч качан өзүбүздү мажбурлап, эмне үчүн бөлмөңдү жыйган жоксуң деп калп эле жасалма жакшына болуп сүйлөбөстөн, чын дилден сүйлөшүбүз керек экен да. Мүмкүн ошончо негативдүү эмоцияларыбызды, жактырган эмоцияларыбызды экологично сөз менен айтып билдиргенге аракет кылабыз. Мисалы үчүнчү, мындай кылганың мага жаккан жок, билесиңби ушул ишти кылбаганың мени аябай капа кылып турат деп сөз менен айтып көрөбүз. Бирок эми биз жашоодо идеалдуу адам болбогондуктан, жашоодо эч качан адам бирдей эмоцияда турбагандыктан, ачууланышыбызга дагы өзүбүзгө өзүбүз уруксат беришибиз керек экен. Албетте ачууландык, албетте кыйкырып жибердик, албетте баягы балабыз катты кагуу урушуп салдык. Мына ушул учурда эмне кылабыз? Кандай болгон күндө дагы эмоциябызды чыгарабыз дагы, сүйлөшүп бүткөндөн кийин: ооба, мен эмоциямды кармана албай калдым. Сенин ошол аракеттериңди көрүп, мен ачуум ушунчалык келип, мен өзүмдү башкаруудан чыгып кеттим. Кээде ушундай болуп турат. Сен дагы кээде өзүңдүн ачууңду башкара албай каласың. Бул норма эле. Эгерде сен ушул сөзүм үчүн, ушул кандайдыр бир катуу айткан сөзүм үчүн, же болбосо катуу бир сөзүм үчүн мени кечирип кой деп маселени чечип алсак болот экен. Бирок ошол эле учурда бул кылганың туура эмес. Ачуумду кармана албагандыгым үчүн кечирим сурайм, бирок бул ишти жасаганың мага жаккан жок деп айтсак болот экен бир аздан кийин.